Созак районунун тургунунан суроо келип түшкөн. Менин үй бүлөм Өзбекстан аймагында биз тарапка өтө албай калып кеткен эле. Алар Кыргызстандын жараны чек арага келсе өткөрөбүз дешиптир. Өтсө бул келсе обсервацияга алынабы, кантип алып келсем болот? Кеңеш берип койсоңуздар дейт. Урматтуу мекендештер, 25 марттан баштап өзгөчө абал киргизилген соң чек аралардын ортосунда бир топ тоскоолдуктар, бир топ чектөөлөр киргизилген. Өзүңүздөр билесиздер. Ошол эле мезгилдин ичинде эгерде кандайдыр себептер менен өзбекстандык жарандар Кыргызстан аймагында болгон болсо, айрыкча түштүк областтарында булар Ош достук постунан аркылуу чыгып кеткен. Бирок ошол эле мезгилде сиз берген суроо сыяктуу биздин жарандар Өзбекстан аркылуу Өзбекстанга келип кандай себептер менен түшүп калып бүгүнкү күндө кайра өтөбүз деген болсо, сөзсүз гана сиздер бизге кайрылыңыздар, маалымат бериңиздер. Себеби алардын блокпосттон өтүү маселеси, санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактоо эрежесин биз толук көзөмөлгө алышыбыз керек. Өзбекстан тарабы ооба чыгарып жибериши мүмкүн, бирок ал жерде биздин жарандар Жалал Абад шаары жана Созак району же башка областтын аймагында райондордон келе турган жарандар боюнча биз толук биринчиден маалымат алышыбыз керек. Экинчиден аларды алып келе турган жарандар, туугандар, сиздер мүмкүн болушунча болгон эле айдоочу катары бир машина менен барсаңыздар туура болот. Ал учурда дагы толук санитардык эрежелерди сактоо. Бул биринчиден айдоочунун жана келе турган жарандын толук бет кабы, кол кабы жана санитардык эрежелерди сактай турган тиешелүү жабдыктар болуш керек. Сөзсүз гана блокпостко келген соң ал жерде биздин милиция кызматкерлер, аскер курамы жана санитардык нормаларды сактаган жана медицина көзөмөл жүргүзгөн кызматкерлер болот. Медицина кызматкерлер сиздерди ооруканага жеткирип, ал жерде алгач ПЦР анализini тапшырасыз. Тапшырган соң 3 күндүн ичинде бул анализ чыгыш керек. 3 күндүн ичинде келген Өзбекстандан биздин жаран обсерваторияга жаткырылат. 3 күндөн кийин чыккан анализине тиешелүү. Эгер терс болгон болсо, үй кароосуна алынып медицина көзөмөл жүргүзөт. Эгер жок, кандайдыр бир коронавирус оорусуна тиешелүү болгон болсо, бул жаран ошол замат жугуштуу оорулар бөлмөсүнө жаткырылып, ал жерде тыгыз көзөмөлгө алынат. Мен Аксы районунун тургуну болом дейт жаран. Учурда Бишкекте балдары менен квартирада турат элек. Карантинден бери жумуш жок, акча маселе жаратып келет. Домкомдон жардам сурасак, сенин каттооң жок деп жардам бербей койду. Жолго чыгып кете берсек, блокпосттордон маселе жаралбайбы дейт. Өзүнүн айылына келсе эгер. Сиз Бишкек шаарында убактылуу турасыз, бирок туруктуу жашаган жериңиз жана өзүңүздүн өздүк документтериңизди жашаган жериңиз Аксы району болуп көрсөтүп атса, сөзсүз гана сиз Бишкектен тиешелүү посттордон көрсөтсөңүз сиздерди чыгарышат. Жалал Абад областында болгон эле күнкү посттор бул негизинен өзгөчө абал киргизген Жалал Абад жана Созак районунда, бирок калган райондагы посттор бар. Булар күндүзгү. Бул посттордо сиз өзүңүздүн документиңизди көрсөтүп, ал жерде өзүңүздүн туруктуу каттоо жериңиз Аксы районун көрсөтсөңүздөр, областтагы келаткан райондордо жана Аксы районунан ал жерде тиешелүү посттор эч кандай сизге тоскоолдук жаратпайт. Рахмат, Жеңиш мырза. Буга чейин Ош облусунда айтылды эле. Ушул негизи эле өзгөчө абал мезгили үй бүлөлөргө канчалык деңгээлде таасир этти да? Анын ичинде айрыкча ошо өзгөчө абал аймактарында абал кандай азыркы учурда? Ошол боюнча да бир аз токтоло кетсеңиз, кандай таасирдүүлүгүн берди? Урматтуу мекендештер, ооба, айрыкча 25 марттан эгер карап анализ жүргүзүп көрсөк, сөзсүз гана бир топ үй бүлөлүк мамиледе, айрыкча үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы мамиледе бир топ терс көрүнүштөр байкалды. Айрыкча үй бүлөлүк зомбулук катары биз областын аймагында 25 марттан бүгүнкү күнгө чейин 61 факт каттадык. Андан да өкүнүчтүүсү биз ар убак айтып жүрөбүз, балдарыңыздар менен, үй бүлөңүздөр менен мүмкүн болушунча үйдө отуруңуздар, мүмкүн болушунча балдарыңыздарга көз салып, тарбия иш чарасына көбүрөөк көңүл буруңуздар деп айтканга карабастан, тилекке каршы ата эненин кайрыгерлиги, балдардын көз жашы демекчи, ушул 25 марттан бүгүнгө чейин жалпысынан өспүрүмдөрдүн арасында 9 кырсык кокустук катталды. Анын ичинен 3 бала наристе сууга агып кетип, экөөнүн денеси табылып, бирөөсү сакталып калды. Тилек каршы ошондой өкүнүчтүү окуялар да болду. Эми мен ойлойм, ата энелерди биз
арбак суранып кетип атабыз балдарыңыздарды карагыла депчи. Ушул мезгил ичинде үйдө отуруу ичинде мүмкүн болушунча балдарыңыздарга көз салып, балдарыңыз менен тарбиялык иш-чараларды өткөрүп, дистанциялык окууларга көңүлү буруп, балдарыңыздарга баш болсоңуздар. Рахмат. Созак районунун тургунунан суроо келип түшкөн. Сиздердин комендатураңыздарда түзүлгөн кайрымдуулук штабы жөнүндө кабарыбыз бар. Жакшы иштерди жасап жатасыздар. Бул иш-чара өзгөчө абал алынгандан кийин да жүргүзүлө береби же токтотулабы? Себеби учурда чындыгында эл азык-түлүктөн өтө кыйналып жатат. Урматтуу мекендештер, комендатура астында түзүлгөн кайрымдуулук социалдык жардам берүү биз бирге жеңел штабы азыркы мезгилде жумушун улантып жатат. Сөзкана комендатура Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаары жана Сусак районунда өзгөчө абал киргизилгенден соң коменданттык штабтар киргизилип, коменданттык саат эрежелери орнотулуп, ошол комендатура штаб жумушун баштаган. Биздин негизги максат ошол өзгөчө абал учурунда шаар жана Сусак районунун социалдык мекемелерине жардам берүү иретинде жарандар тарабынан келген жардамдарды иреттеп, системалаштырып, болгону мүмкүнчүлүк чектелген, муктаж болгон жарандарга ыкчам убакытта түздөн-түз жеткирип берүү болуп эсептелет. Эми өзүңүздөр туура түшүнөсүздөр, өзгөчө абал учурунда комендатуранын астында түзүлүп аткан бул штаб. Бирок эгерде өзгөчө абал, өзгөчө кырдаалык которулса, комендатуралар жумушун токтотот. Бирок мен ишенем, комендатура астындагы түзүлгөн азыркы биз бирге жеңел штабы шаардык жана райондук социалдык мекемелер менен түздөн-түз ишин алып барат деп. Рахмат. Жеңиш мырза, айтсаңыз, ушул убага келип өзгөчө абал кырдаал өлкө аймагында алынган соң ушул мезгилдери эл менен иш алып барган милиция кызматкерлери, негизи эле күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери атайын бир текшерүүдөн өтүшүбү? Келечектеги өздөрүнүн саламаттыгы үчүн бул багытта атайын алдыга коюлган пландар барбы негизи? Негизинен бул иш-чаралар сөзсүз гана аткарылат. Себеби айрыкча өзүңүздөр билгендей санитардык карантиндик посттордо турган бир топ кызматкерлерибиз бар. Блок посттордо кызмат өтөгөн бир топ кызматкерлерибиз бар. Андан сырткары күндөмдүк жумушта, күндөмдүк турмушта санитардык нормалардын эрежелерин сактоого жана мыйзамды бузбоого үгүттөгөн, эл менен түздөн-түз байланышта болгон, профилактикалык иш-чаралар жүргүзгөн, кээ бир учурларда мыйзам бузгандарды мыйзам жолунда жоопкерчиликке тарткан кызматкерлер бар. Алар чындап айтканда тиешелүү жарандар менен контактта түздөн-түз болуп атат. Бул өзгөчө абалдан соң бул кызматкерлер сөзсүз гана медициналык кароо өтөт. Бир мисал катарына келтирсем, өзүңүздөр билесиздер, 25 марттан 15 апрелге чейин алгачкы биздин аскердик курам посттордо кызмат өтөгөн. Посттордун ирети менен, эрежеси менен кызматкер алмашкандан соң биринчи кызмат өтөгөн кызматкерлер сөзсүз гана обсерваторияга алынып, медициналык кароо өткөрүлүп жаткан. Азыркы мезгилде да ошондой иш-чаралар улантып атат. Түздөн-түз биздин жарандар менен контактта болгон баардык кызматкерлер тиешелүү медициналык кароодон өтүшөт.